Достор, 2022 жыл 31 январь саатыбыз 2:30 болуп калды күндүзгү. Бүгүн буюрса каршерингден машина алып айдап көрөлү дедик. Каршерингден Делимобилден. Мен билгеним боюнча Москва шаарында Делимобил кыргыздарга уруксат берилген. Кыргыздар Делимобилден машина арендага алып айдаса болот. Каршеринг деген бул Россияда, айрыкча Москва шаарында көпчүлүккө белгилүү болгон автоунааны поминутно арендага алып айдасаңар болот. Мен көптөн бери бизнес класстагы автоунааларды алып айдап көрсөм деп кыялданып келчү элем. Mercedes, BMW дагы ушундай. Бүгүн буюрса мынакей алдымда Mercedes GLS же болбосо GLS турат. Ошону азыр алып айдап көрөбүз. Каршерингден машина алып айдап көрөм деген бир туугандар болсо, телефонуңарга Play Market'тен болсо Делимобил, App Store'дан болсо дагы ошол эле Делимобилди көчүрүп туруп, каттоодон өтөсүңөр, паспортуңар, регистрацияңар, айдоочулук күбөлүгүңөр, анан картаңарды привязать этип коесуңар, болду. 40 мүнөттүн ичинде текшерилип, макул же макул эместигин айтылат. Кээде 40 мүнөттөн эрте болот, кээде 40 мүнөттөн көбүрөөк текшерип калат. Бир күндө эле текшерип калышы мүмкүн. Ошондой. Андан кийин буюрса каалаган машинаңарды поминутно арендага алып айдап куманыңар кандырып жүрө бересиңер. Могул Mercedes GLS Jeep кен. Биринчи келгенде ушундай айланып көрөбүз, аз кар басып турат. Айланып көрөбүз, негизи кайсы жерлеринде кандай царапиналар, кандай повреждениялар, кандай мятиналар бар, ошолорду көрөбүз. Аз буюрса бир сыйра айланып көрүп чыгабыз. Ошол анан ичин да көрсөтүп, нелерге көңүл буруш керек, нелерге маани бериш керек, ошондон кийин буюрса айдап көрөбүз. Мынакей. Короче, мынакей. Щеткасы жок экен. Анча карын мындай шыпырып коеюн дедим эле. Щеткасы жок экен. Салонда да, багажда да жок экен. Иштейт экен. Баларын арчып, карларын өтүп коюшум керек, чтобы күзгүдөн бир нерсе көрүнүш керек да магачы. Ушундай арчып өтүп койбосо. Анан достор, ичине киргенде ичинде карайбыз, салонду карайбыз, ковриктерин карайбыз, тоже момундай тамекилердин күйгүзүлгөндөрү барбы жокпу, сиденьдерди карайбыз, бүттүгүн карайбыз, анан документтерин карайбыз, бардачокду ачып. Үшүп атам. Бардачокду ачып, документтерин карайбыз. Страховка эмелери көбүнчө каршерингде электрондуу болот, бардачокто бир гана СТС болот. Так, ошол машинанын ички сырткы кебетелерин көргөндөн кийин текшерип, сөткө тартып, андан кийин поехалин басып туруп, от алдырып, буюрса жөнөй бересиңер. Щеткасы жок деп турмун. Бар экен щетка, мен көрбөй калып турмун. Мен тупой экен. Кесип койгула. Смыла. Кеттик. Тулпар. Достор, салон кожаный, материалдар бүт барды, кымбат материалдар дароо эле көрүп турат. Буюрса азыр вожденияда көрөбүз, кандай экен бул, жолдо өзүн кандай алып жүрөт экен. Мына достор, көптөн бери кыялданып жүрдүм эле, ошол каршерингден болсо дагы жок дегенде ушундай бизнес класс үлгүсүндөгү машиналарды алып, айдап, мындай эмоциямды, кумарымды кандырып дегендейчи. Буюрса силер дагы алгыла, айдап көргүлө. Машина кызыды, трогаться этели. Көпчүлүк Mercedes'in поклонниктери билсе керек, Mercedes'те бул жерде коробка ручник эме жок. Mercedes'те рульда жанакы обычный машиналарда дворникти включать ете турган болсо, бул жерде мынакей. Назад, нейтралка, парковка, ошолор ушул жерде да, буюрса. Бисмилла, трогаться этели, D1. Кеттик. Жылот аз буюрса. Чындыгында Mercedes есть Mercedes деген туура экен да. Билбейм, эми Литвинин күйгүзгөнү билбейм кандай, но Mercedes чындыгында мага жакты да. Бассаң өзүнчө эле резу менен сиденье чапкайт го, я. Ушундай достор. Мен негизи таксиде иштейт болчумун. Бүгүн машинаны тапшыра турган күнүм болчу, бирок машинаны бүгүн эмес, эртең тапшыра турган болуп калдым. Бир күн айдап, балансынын ичине толуктап койду дедим. Макул дедим. Келишип атып ошондой кылдык. Өзүм машинамды жанакы бул машинаны алган жерде коюп койдум. Буюрса районда 1-2 круг берип, анан барып кайра машинага минип жумушубузду улантабыз. Мага жакты чындыгындачы.
өзүнчө бийик. Шын айтсаңчы, бийик, өтө бийик, өтө сонун. Ай. Скорости каяктан або летет экен. Вот отсюда, оказывается. Так вот, короче. Алла таалам насип этсин, ушундай комфорт класстагы автоунааларды биз ижарага алып эмес, өзүбүздө болсун. Ар бириңерге насип этсин. Ар бирибизге насип этсин. Достор, бұл чында өтө күчтүү машина экен. Газды тепкенде мен ала качат ушундай эмоция. Карагыла. Бутыңдан баштап жүрөккө чейин титиреп келет экен. А мен Kia Rio'нумда бассаң, эч андай болбойт да. Эх. Как же ты смогла, как ты сумела за секунду все перечеркнуть. Мерседес! Достор, эгер кимге кызык болуп аткан болсо, мен кандай камерага тартам, не кылам, мынакей достор, мен iPhone 11га тартам. Өзүм видео роликтеримди YouTubeга жасагам. Мынакей. Гаилер бар екен, ДПС. Азыр көрөбүз мынакей. Мына буйруса машинаны алдыгы жерден алгам. Азыр кайра ошол жерге алып келип коём буйруса. А так, машина жактыма. Парктроник бар экен. Парктроник иштеди. Базар жок. Машинаны кайра акырын жайына алып келип койдук. Дворниктерди өчүрөбүз. Болду достор. Мындан кийин буйруса дагы BMW же болбосо Mercedes обычный седан машиналарында көрөбүз. Буйруса бул джип внедорожникти көрдүк. Буйруса мен негизи анча башында эле айтып кеттим окшойт, машиналарды анча разбираться этпейм деп, ана внедорожникти да бир нерсесин башкача айткан болсом кечирип койгула. Кайра келгенде дал ушундай өзүнүн жайында токтотуп койдук. Бисмилла. Өчүрдүк, болду. Машина өчтү. Бул жакта сумкабызды алабыз. Телефонду бул жака салабыз. Анан жылабыз буйруса. Негизи көпчүлүгүңөргө кызык болсо керек, мен 10 минут, 15 минут айдап келдим, бир круг берип могу райондо. Акчасы канча болду деп, Азыр акчасын да силерге бул жерге скрин кылып туруп чыгарып берип коем. Мынакей достор, мындай машинаны мен негизи кыялданып эле жүрчүм. Бүгүн буйруса мынакей отуруп, айдап, мындай купулум толду десем болот. Буйруса жабабыз. Арт жагына да кар кирип кетейин деп атты. Так, бул жерде мусор калтырып коюштур, кофенин банкасы. Мынакей. Салон арт жагы ушундай экен. Болду. Жабабыз, эми култайбыз, кайра өз жайына алып келип койдум буйруса. Мынакей алыстан көрөм дегендер болсо Mercedes GLS деген ушул экен мынакей.